завод фабрикаларды сатып, биздин жерди сатып, сууду сатып, кендерди сатып, мен топтоп койгон миллион, миллиард арам акчам жок. Менин ишенген жалгыз силер элсиңер. Эл болгондо дагы тиги биздин депутат министрлердей болуп сатып алган эл эмес. Сиздерге жардам берип, аракет кылып, чогуу аракет кылган эл. Мен силерден башка ишенер эч кимим жок. Убагында ар бириңер билесиңер, Силер менен кандай гана иштерге барган жокпуз. Мына майыптар менен мушташканга чейин барганбыз. Майыптар менен. Мына бу жерде Дача суу учкун экилердин тургундары менен биз губернатордун имаратында Дача сууда прокурорго чейин барганбыз. Чогуу. Жогорку кеңеште отурумду уюштуруп барганбыз. Мына ошондуктан бири-бирибизге бел бололу. Бири-бирибизге арка жөлөк бололу. Сиздерден сураныч, биз ушуна аракетибизди жаштар, мына бул жерде жалгыз мен эле эмесмин, билесиңер, Айбек мырза, Айдил мырза бар, Максат мырза, көп-көптөн тарапташтарыбыз бар. Эгер бүгүн биздин арабыздан мени суруп кете турган болсо, сөзсүз эртең Айбек мырзага кол салат. Мына буну дагы жумуштан айдап, 10 жылдан бери иштеп аткан жумуштан кууп жиберишти. Мына Айдил дагы бүгүн жүрөт. Эгер бизди бирден сындыра турган болсо, эртең алдыңарга чыга турган, эртең маселеңерди көтөрө турган, эртең элдин камын көрүп ачуу чындыкты айта турган эр азаматтардын аразы суюлуп кетет. Ошондон урматтуу кагылайын эл, сиздерге кайрылуу. Бир аз көрөкат баарыбызда бар, бирок убакыт болсо келип ушундай акыйкаттык үчүн, мыйзамдык үчүн колдоп берип коюңуздарды суранабыз. Мына биздин балдар чалып суранып айтып атканы ошол. Биз ишене турган, бизге тирек боло турган жалгыз силерсиңер. Бүт мына бул жерде турган жалаң карапайым элбиз. Мына мен дагы ошонун ичинде. Биз бири-бирибизди биз колдобозок, бизди эч ким колдобойт. Депутаттын балдары тигил жакта чартаң тээп жүрөт, өздөрү бул жакта тести урдуп атышат. Ошондуктан бири-бирибизди колдойлу. Биз силерди маселеңерди алдыга чыгып берейли. Силер бизди куугунтуктап атканда аркабызга туруп бергиле. Мына ошондо кандайдыр бир өзгөрүү болот. Мүмкүн бүгүн арабыз аздыр. Бирок ишенип койгула. 3төн 5тен 10дон үшүнтүп аягы 10 миң адам, 100 миң адамга жетет. Сөзсүз жетет. Себеби сиздерге окшоп боздоп жүргөн адамдар өтө көп. Болгону ошолордун башын биз бириктирүү аракетин көрүп жатабыз. Мына азыр ушул жерде бир аз биригип турабыз. Мындан да көп биригет буйрса. Эмки жылы, кийинки жылы, 5 жылдан кийин болсо дагы биз бүт карапайым элди бириктирип туруп, биздин мамлекетти чоң өзгөрүүнү алып келебиз сөзсүз. Ишенип коюңуздар. Рахмат. Eli jurtumuz Mavlan haq. 44 adamdı öldürgen adam hazır 2 günden beri televizörde qaytып payda oldu. Urmatlı prezidentimiz biz sizden sorarız. Sizdi elimiz şaylagan. Atanmaz kokşağın kan kordu. Sırası işten alıp türmege tık. Mavlanın ne günahı var? Bana bizim baldarımız oğurup hanızga çeyin biz çurkap nilep giriyoruz. Uşu baldar bizi korkudu. Rahmat olsun Mavlanga. Taza adam bu. Bizi keleksekte bizi korkay turgan, prezident bola turgan, el suray turgan jigitimiz uşul. Emi bugün uşunday jigitlerdi aparıp tıgıp işlese uyat. Elge de uyat. Hurmatlı prezident. Sizdi biz şaylaganbız. Sizden suranız. Azık korrupsiya şunday. Men 6 yıl ant verdi. 6 yıl ant verdim. Men Kırgızistan'da putka turguzam dep. Kırgızistan'da balotaga tıgıp işledi. Dağın uyalbay keçen men partiyamның bak. Bütün mü amin ket yok. Эми буга чейин мына 3 ай 4 айга жакын сот процесси болуп келе жатат. Ага чейин 3 ай 4 айдай УКМК тергөө иштерин жүргүзгөн. Мына аяк башы 1 жылдан жарым жылдан ашып калды. Бүгүн сот 1-Май райондук соттун чечими чыгат. Мен акыркы сөзүмдү сүйлөнүп анан соттун чечими чыгат.
сот буга чейинки отурумда прокурор сот залынан камап 1 жыл колония поселения берүүсүн суранган. Бүгүн сот кандай чечим чыгарарын мен билбейм. Бирок ошо акыйкат чечим, мыйзамдуу чечим чыгат деген үмүттөбүз. Аны көрө жатарбыз. Айтарым дагы мына айтайын, мына ушул жерде турган элдердин баардыгы биз митингди, жолугушуулардын баардыгын чогуу өткүзгөнбүз. Мына сот залында 1 сааттык видео материалда дагы баардыгы көрдү. Сот, прокурор дагы, эксперттер да көрдү. Бирдей жолу, бирдей жерден бийликти базалалы деп чакырык кылган эмесмин. Мен дагы бул жерде тургандар да кылган эмес. Биздин максат элдин жашоосун, социалдык маселесин чечүү, дача суунун коопсуз жакка көчүрүү, компенсация төлөп берүү, ушу сыяктуу маселелерди көтөргөнбүз да. Тилекке каршы мына бийлик ушу мен оозумду жаап салайын, ушу элдерди уюштурбасын, ушу элдердин маселеси чечилбесин, бизге тоскоолдук кылбасын, биздин коррупцияга, биздин уурулукка тоскоолдук кылбасын деп соттоп, мына жарым жылдан ашып калды, соттоп, мына мен сүйрөп камоо аракетин көрүп жатышат. Күнөөлүү кылуу аракетин көрүп жатышат. Мен дагы бир жолу айтайын. Эгер мен жаштык кылып болобу, башка жол менен сөзүмөн жаңылган болсом, мен ачыгын эле айтмакмын. Мен сөзүмөн жаңылдым, жоопкерчилик тартканга даярмын деп. Бирок мына азыр ак жеримен эч кандай мыйзам бузуу болбогонуна карабай эле мына тергөөлөр болуп, сот процесстери жүрүп жатат.